кесиптешилер 12 мартта Кадыров Кубанычбек Асанов ректорга кылмыш козголуптур. Мен 1 апрелден бери ушул ишке катышып защита кылып атам. Ушул катышкан учуруман баштап бул материалдардын өтө чийки ойлонулбаган иш экендигине мен көзүм жетип атат. Себеби дегенде мен жазган өтүнүчтөрүм канааттандыруусуз калтырылууда. Даже кылмыш козголгондогу ким тарабынан арыз жазылган, же болбосо бирөөлөр мойнуна алганбы, же болбосо массалык маалымат каражаттарында чыккан маалымат барбы деген суроолор бар. И ошол суроолорго жооп болмоюнча кылмыш козголмок эмес. Козголушу мүмкүн эмес да. Андан сырткары хотя бы ушундай нерселерге жооп жок болгону менен Кадыров менен Асанов боюнча аудиозапистер жана видеозапистер бардык интернет блоктарда жана телевидениеден чыгып атат. Эгерде булар чыгып аткан болсо, ким аркылуу чыгып атат? Эмне үчүн тергөөнүн жашырындуулугу сакталбайт? Эмне үчүн бул аракеттерди тергөө кызматы же болбосо тергөөчү аныктабайт? Бул жерде бир тараптуу эле айыпкерлерге жала жаап, элге жаманатты көрсөтүү деген максатта жасалып атышы мүмкүн деген мен ойго келип атам. Андан сырткары менин өтүнүчүм бар. Тергөө органы атайын берилген, бирок мен алардан жооп ала алган жокмун. Эгерде менин жактоомдо турган адамга түз тиешеси бар маалыматтар боло турган болсо, мен анын көчүрмөсүн алганга укугум бар. Бирок мен аудиозапистин дагы көчүрмөсүн ала алган жокмун, видеозапистин дагы көчүрмөсүн ала алган жокмун. Алар шылтоо кылып атышат. Бул секретный депчи. Эгерде секретный боло турган болсо, тергөөчү токтом чыгарып, аны секретный деп жаап, мага токтомдун көчүрмөсүн бериш керек эле. Жок, андай нерсе жок. Бул дейт, урматтуу адвокат, бул секретный болгондуктан маалымат бере албайбыз дейт. Эгерде маалыматты адвокат ала албай турган болсо, ал соттук защитаны же болбосо ошол тергөө учурундагы защитаны куруп бере албайт, коргой албайт. Себеби дегенде маалымат толук эмес болот. Чындыкты чагылдырууга мүмкүнчүлүк болбойт. Андан сырткары экспертиза дайындалып, такталгандан кийин гана буларга иш козголуш керек болчу. Экспертиза жөнүндө бир дагы сөз жок. Экспертиза дайындалганы да белгисиз, дайындалбаганы да белгисиз. Ошонун баарысы секретностьтун артында жаап жашырып отурушат. Бул деген укугун бузуу, жактоочунун укугун бузуу, тиги айыпкерлердин укугун бузуу болуп эсептелет. Айыпкерлердин берген маалыматтары боюнча, эгерде маалымат тиги жалпы массалык маалымат каражатка чыккан болсо, ал такталыш керек эле. Жок, башка бирөө аркылуу чыккан болсо, ал да такталыш керек эле. Бул жерде маалымат каяктан кетти, эмнеге кетти, эч кандай тактоо жок. Ошондуктан бул жасалган иштин бардыгы жасалма деп эсептеп атам мен. Ошондой деген ойго түртүп атат могу тергөөчүлөрдүн аракети. Бул иш канчалык деңгээлде чындыкка жатары, жатпазы азыр айтууга мүмкүн эмес.